Жаш балдарда кийингенди токтоткула. Салам достор, Супер Булак каналы сиздерге жаш балдарда эмес, кантип чыныгы мырзаларда кийинген 5 кеңешин берет. Андыктан видеонун аягына чейин көрүп алыстабаңыздар. Биринчи кеңеш: жаш балдарда кийбей, чыныгы мырзаларда кийингенге гардеробтогу футболкаларды азайтып, көбүрөөк көйнөктөрдү сатып алгыла. Жакаларындагы топчулары мына ушундай стилдеги кара түстөгү, ак түстөгү көйнөктөрдөн толуктагыла. Чоңойгула достор, чыныгы мырзалардай болуп көрүнгөнгө эмне жетсин. Эгер сиз арык болуп футболка кийген болсоңуз, сизди андан да арык көрсөтөт. Андан көрө көкүрөк чөнтөктөрү бар көйнөк кийип, жеңиңизди түрүп алсаңыз, футболка кийгенге караганда жакшынакай стильный көрүнөсүз. Байкап көрүңүз. Эгер далыларыңыз кичинекей болсо, анда погону бар көйнөктөрдү кийип көрүңүз. Сизге көлөм берип турат. Экинчи кеңеш: шорталарды жана ак түстөгү джинсаларды жаңылаңыз. Шорта негизинен жаш балдардын кийими катары эсептелинет. Ал эми көк түстөгү джинсалар күнүмдүк кийим катары болуп кенен жайылып кеткен. Андыктан аларды кара түстөгү джинсыга же боз түстөгү джинсаларга алмаштырыш керек. Негизги максат гардеробду жаңылаш керек. Оба достор, мен силерди такыр эле шорта же джинсы кийбегенге чакырбай элемин. Мен силерди гардеробуңарда башка түстөгү джинсылар жана башка материалдан тигилген шымдарды сунуштап жатам. Үчүнчү кеңеш: күнүмдүк ботинкаңызды да жаңылаңыз. Ботинка бир түстүү болуусу керек. Эң жакшысы мына ушул сыяктуу ботинкалардан да толуктаңыз. Гардеробуңузда мына ушундай 2-3 классикалык туфлилерден толуктасаңыз, сиз мурдагыдан да жакшыраак көрүнүп, элден айырмалана баштайсыз. Төртүнчү кеңеш: баштагы шапкаларды алмаштырыңыз. Оба, жаңы кийим кийип көрүүдөн коркпош керек. Анын эмнеси бар экен? Шляпа кийип көрүң. Байкап көрсөңүз, өзүңүздү ишеничтүү сезгенге эмне жетсин. Коркпоңуз. Курткаларды да алмаштырыңыз. Мырзаларга көбүнчө кара түстөгү кийимдер жакшы отурат. Спортивный пиджактарды да сунуштайм. Анткени бул да башкалардан айырмаланып турганын байкайсыз. Жаш балдар рюкзак көтөрүшөт, а мырзалар портфель көтөрөт. Оба, мен тамашалап жатам. Рюкзак да жакшы, бирок жөнөкөй портфель көтөрүштү сунуштамакмын. Анткени кожа менен тигилген портфелдерди узак колдоносуз. Ичинде да документтер жайында болот. Бешинчи кеңеш: балдар спортивный кийимди костюм кийгендей кабыл алышат. А чыныгы мырзалар мына ушундай костюм кийишет. Бул кийимди гардеробтун королу дешет. Ар бир мырза пирамида стилин билүүсү шарт жана ар бир мырзанын гардеробунда костюм болуусу керек. Эгер костюм жакшы отурбаса, башкасын сатып алыңыз. Бирок азыркы убакытта мода болуп жаткан костюмдарды сатып албаңыз. Классический стилде материалы жакшы болуусуна маани бериңиз. Спортивный кийингенге караганда костюм кийип турсаңыз, көбүрөөк сый-урматка татыйсыз. Мен кичинекейимде апам мага бир аз чоңураак кийим алып берчү. Чоңойгондо да кийесиң деп. Достор, андай убакыт өттү баарыбыздан. Андыктан өзүңөрдүн размериңерге дал келген кийимди сатып алгыла. Өзүңүздү ыңгайсыз сезе баштадыңызбы? Кийимиңизди дароо алмашыңыз. Рамкадан чыгууну үйрөнүңүз. Мен айткан кеңештерди колдонуп кийинип көрүңүз. Чыныгы мырза өзүнө ишеничтүү көрүнүп турса, ал өз максатына жана ийгиликтерине бат жетишине мен кепилдик берем. Андыктан мен оюмду ачык билдирдим деп ойлойм. Сунушуңуздарды комментарийге жазгыла. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө аман болгула.